Бүгүнкү күндө Баткен облусунун бардык аймактарында багбандар өздөрүнүн жашылча жемиштерин жыйнап турган кези. Кытай мамлекети ушул Кыргызстандын өндүргөн ушу гилясын алып, ошондон дагы элдер бүгүнкү күнү жакшы акчага сатыштын максатында аракет кылып, гилястын курамында негизинен алып караганда бул ден соолукка өтө пайдалуу мөмө болуп эсептелет. 16 жылдан бери иштетип атат, бирок 10 жылдын ичинде түшүм берип атат. Бирок түшүм бир эле гиляс эмес, шабдол, алча, алма, өрүк,